Кутмандуу кеч, кандайсыздар, барсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен барыңыздарды. Угулуп жатамбы? Кутмандуу кеч барыңыздарга, кандайсыздар? Жаңы жылдын бир айы уже бизде өттү. Кандай жаңы кадамдар жасалды? Жаңы кадамдар, жаңы иштер. Кутмандуу кеч барыңыздарга, кандайсыздар? Бүгүн сиздер менен сонун биз именно келиндик кызматта балдар менен үйдө отуруп кандай жумуштарды жасасак болот, эмне иштерди аткарсак болот, ошол жөнүндө сөз кылабыз. Жана сиздер менен биргеликте биз бүгүн именно өзгөчө сатуу менеджер ким боло алат, сатуу менеджерлик кандай жумуш, кандай суроолор бар мага, ошол жөнүндө биз сиздер менен бүгүн түз эфирде баарлашабыз. Жана азыр сиздер билгендей эле сатуу менеджерликке мен айымдарды окутуп, уже дароо эле окутуп, практика менен камсыз кылып, бул жакта айымдарыбыз барсыздарбы, дароо эле практика курстарды сатып атышат. Эмне үчүн именно менин командама, Кундуз Таштанованын командасына кошулуш керек? Эң биринчиси бул биздин командага кошулар замат силер 15 курс сатууга мүмкүнчүлүк аласыздар. 15 Ызаткан Жусупованын жаш өзөгү, трансформация, тренажер, насаачылык, дагы да курстарына, разборлорго, жана менин өзүмдүн китебим, бизде сатуу менеджерлик, андан сырткары алгоритм запусков, 2 айлык продюсер болуу, курс ачуу боюнча курсубуз. Буюрса жакында марттын 15-инде старт алат. Өтө сонун арзандатуу менен. Ошон үчүн мына именно ушул 15 февралда башталчу сатуу менеджер курсу, кандай десем, акыркы поток, где мы берем в команду. Командага алганда акыркы поток. И мартта бизде сатуу менеджер болбойт. Апрелде болобу, болбойбу билбейм, уже все. Командага уже албайбыз. Бул именно мына ушул февралдагы поток, акыркы поток, где мы берем в команду. Саламатсызбы, баасы канча дейт. Сонун мүмкүнчүлүк мага запростор жөнөтүлүп атат. Сонун көп запростор ташталып атат. Кандайсыздар? VIP тарифти биз алып койдук. Азыр бизде бир тариф болот. Ошол тарифке келип окуп, сиздер менин командама кошулсаңыздар болот. Анан дагы да сонун сүйүнүчтүү жаңылыгым менен бөлүшкүм келип атат. Сиздер балким таргеттен, рекламадан көрүп атасыздар. Мен өзүмдү как цифровой психолог катары дагы сонун запусктарымды баштадым. Жана ал тарапка дагы сөзсүз түрдө бизге менеджерлер керек. Демек, цифровой психология тарабында менин азыр 2 курсум даяр, элестетиңиздер. Күнү түнү тынбай эмгек кылып аткандардын арасындамын. И ушунун бардыгына албетте мага команда, менеджерлердин жардамы менен командама миң мертебе ыраазычылык, шүгүр айткым келип атат. Ар бир менеджер, азыр менин командамда иштеп аткан ар бир айымга ыраазычылык билдиремин. Себеби дегенде сиздер бар, ушундай сонун масштабтарга чыгып атабыз. Жана биргеликте сонун результаттарды көрсөтүп атабыз. Бизде болуп өткөн сатуу менеджерликти биз 2 күн мурун баштап, дароо сатууга киргиздик. Жаш өзөгү Ызаткан Жусупованын курсун сатышты. 2 жума ушунчалык дисциплинага түшүштү. Бир күндө 4 зум болуп атты. Элестетиңиздер, бир күндө 4 зум болуп атты. Башында баары шок болуп атты. Мен командама кошулгусу келгендер абдан көп экен. Но ошончолук зато ошончолук курстарды сата аласыздар. Азыр менин насаачылыгымда этнопсихолог, аны запуск кылып атабыз. Андан сырткары бизде эң мыкты Ызаткан Жусупованы тааныйсыздар. Ошол айымдын курстарынын бардыгын именно менин командам, менин сатуу менеджерлерим сатышат. Бизде азыр окуп аткан айымдар дагы бүт далилдеп айтып бере алышат, кандай биз иштедик, такшалдык. Жөн эле 2 жума окубастан дароо курс сатышты. 1000 сомдук курс сатышты, 17 миңдик дагы курс сатышты. Азыр болсо дароо дагы бир эмес, даже 2 курсту дагы азыр сатууга биздин кыздар даярданып атышат. Сатуу менеджерлик жана продюсирование, алгоритм запусков, продюсер болуу, курс ачуу курсундагы буюрса биздин кыздар дагы азыр такшалып 25 миңдик, 15 миңдик, 17 миңдик тренажер, 1000 сомдук курстарды элестетиңиздер, бир айда уже 4 курс сатып атышат. 2 жума сайын. Мына эми азыр буюрса тренажерго дагы 15-ине жакын бонустарын алышат. Жана сатуу менеджер курсуна дагы бонустарды алышат. Да, сонун мүмкүнчүлүк. Сонун мүмкүнчүлүк. Акыркы поток
именно последний поток, где я оставляю в команду. Дальше я уже не могу оставлять девочки в команду в себе, поэтому приглашаю, кто хочет именно мою команду, менеджер по продажам, сату менеджері болып. Бұл жұмыш өзгөчө балдар менен үйдө отурган айымдарга кошумча жумуш катары сонун. И именно госто иштесеңиз дагы сиз кошумча дагы ушул жактан кошумча да ушул жакта алып кетсеңиз болот. Кандай суроолор бар мага? 2 жумада мындай күчтүү практика боло элек болчу дейт. Мына биздин окуучулар айтып атышат. Ооба, башында элдердин баары шок болушту. Кандай десем да, баарыңыздарды чакырам. Только позитивных, классных командама кошулам. Биз сиздер менен биргеликте сонун командага кошулуп, сонун кирешүүлөргө чыккым келет. Бизде курстар көп, өзүңүздөр билгендей, цифровая психология боюнча менин 2 курсум уже даяр. Андан сырткары бизде азыр SMM курсумду мен уже жаап койгом, бирок суроо талап ушунча көп болуп атат, эми көрөбүз да. Сатуу менеджерлик. Бизде мына 15 февралда келгендин баардыгына сатуу менеджер курсун жарым жылга, SMM курсумду жарым жылга. SMM ичинде мобилография бар, таргет бар, ичинде рилстер бар, бир айга рилстер бар, стористерге прогрев 1 айга бар, 2 айга бар шаблондор элестеткиле. Андан сырткары үчүнчүсү бул психология курсу 2000 сомдук психология курсу, сатуу менеджер курсу, SMM курсум, погружение в SMM'ди 5000ден сатып жүргөнбүз. Ушул үчөөнү биригип жарым жылга 15000 сомго алсаңыздар болот. Ал ичинде күнүнө 4 зум кылып, аудио практикаларды кылып, менин командам окутуп, мен дагы болуп ал жакта зумдар аркылуу дароо биздин курстарды сата аласыздар. Биздин канча курсубуз бар? 1000 сомдук курс бар, китеп бар, сатуу менеджерлик бар, андан сырткары продюсирование, алгоритм запусков курсу бар, наставничеством бар менин. Андан сырткары мына цифровой психология боюнча 2 курс, менде 7 курс болдубу. Андан сырткары Заткан Жусупованын курстары, андан сырткары Алия повардын курстарын жакында сатабыз. Жана азыр этнопсихологдун курстарын сатып атышат. То есть менин командамда сиздер билесиздер, дагы да көп айымдар, пожалуйста, продюсерликке алчы, пожалуйста, насаатчылыкка иштешеличи, жекеме жеке иштешеличи, командаң күчтүү экен, менеджерлериң күчтүү экен, именно сенин менеджерлериңди алгыбыз келет деген да айымдар жазып атат. Бирок мен баардыгын продюсерлик албетте бул жактан күчтүү гана эксперттерди алам, сиздер билгендей. Күчтүү эксперт менен миллионный сонун запусктар болот. Биз башкалардай болуп, таргетке акча аянып, же болбосо лид бербей, биздин кыздар кеңири лидтер менен жыргашты да. Күнүнө 40тан 50 номер алышып, сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердик. Албетте аракеттердин баарын жазадык, бирок 2 жума гана өттү. Бизде дагы да 2 жума бар, элестетиңиздер, дагы да 2 жума бар. 2 жума бою буюрса мына кыздарыбыз азыр сатуу менеджерликти, алгоритм запусковду да жакында уже мына эртең бүрсүгүндөн уже именно сатыкка чыгат. Өттө сон эксклюзивди дагы сунуш болот албетте сиздерге. Биздин сатуу менеджерлер именно 10-15ке чейин, 15ке жакын курстар бар бизде, элестетиңиздер. 15ке жакын курстар бар бизде. 15ке жакын курстар бар бизде. Курска келиңиздер, өкүнбөйсүздөр. Ооба, биздин кыздар башында шок болуп атышты. Элестетиңиздер, кирер замат эле 4 зум. Эртең менен 9да зум, саат 2де аудио практика, 4те аудио практика, кечинде зум болгондо баары эле шок болуп атышты. Кээ бирөө жинденди, эмнеге 4 зум? Бирок именно өздөрү мындай суранышты да, дисциплинага түшөт экенбиз. Именно сонун экен депчи. Анан албетте, сиздер билгендей эле менин жанымда кыздар өсүшөт. Көбү детский позициядан чыкты, жертва абалдан уже чыгып атышат, жанагындай только негатив көрөт го, только жаман нерсени гана байкайт, жаман нерсени сүйлөйт, оозунан кандай чыкса, ал нерсе өзүнө дагы келет. Негативде, минуста экенин сүйлөгөн сөздөрүнөн эле байкасаңар болот да. Ошон үчүн мен өзүм жашоомдо мындай да, астыман бирөө турсийчен чыкса деле, башына турсийге болсо деле, мага абсолютно все равно. Мен ага энергиямды, уақытымды бөлгүм келбейт, короткум келбейт. Бирөөнү жамандап сүйлөгөндө эле энергия слив болот. Кереги жок. Только позитивке, только жакшы нерсеге фокус койгула. Өзгөчө албетте сатуу менеджерликке көптөн бери үйдө отурган айымдар дагы, именно үйдө отурган бала чака менен отурган айымдарга сонун жумушта киреше.
кошумча киреше десек болот да. Бул 2 жумада эле запуск орто эсеп менен 2 жума болот. Ошол 2 жуманын ичинде 5 миң, 10 миң жакшы иштегендер мына көрүштү го кыздар 20 миң, 30 миңге чейин иштеп табатышты да. Бул сонун мүмкүнчүлүктөр. Сиздин командаңызга кошулганыма абдан ыраазымын дейт. Рахмат Сабирайым. Канча сом дейт. Бул ирет биз сатуу менеджер курсуна погружение в СММ. То есть СММ курсун коштук жарым жылга. Сиздер билесиздер, мен жапчаңы сонун Get курстагы СММ курсумду негизи жапкам, бирок именно сатуу менеджерге келгендерге ачып берем. Карасаңыздар, мен көбүн байкайм да, СММ окугам дейт. Канчада окудуң элең десем, бир 500 сомго, 1000 сомго окуган. Кана Инстаграм көрсөтчү десең, эч нерсе жок. Аватарда сүрөтү жок, шапка профили вообще не упакованы, аватарда кандай сүрөт болуш керек, актуальный кандай болуш керек, эч нерсе жок да, даже описаниясы дагы туура эмес да. Ошон үчүн СММ курсумду жарым жылга доступ. Ичинде мобилография, монтаж, таргет боюнча сабактар бар. Ичинде кантип рилстерди жазаш керек, сториске прогревтер 1 айга, 2 айга чейин бар да. Жаңы сонун Get курста сабактар. Ошону сиздер 6 айга чейин доступ аласыздар. Жеке бренд түптөйм дегендерге именно ошол СММден дагы баштасаңыздар болот. Андан кийин сатуу курсубуз. Биздин фокустун баары сатууда болот, билесиздер да. Психология курсун берем, себеби дегенде ар бир айым биринчи өзүнүн ой жүгүртүүсү менен иштегенде өтө маанилүү да. Важно выйти из состояния жертвы. Кечкене негатив болуп отура берсең, жашооңо жакшы нерсе келерин дагы мындай тарынып, монтип прям негатив болуп отурсаң, мен качам жаныңан, күйөөң качат, эл качат. Эч ким сен менен сүйлөшүп, достошкусу дагы келбейт да. Ошон үчүн жакшы жыйынтык болобу, иштей алабызбы дейт. Жыйынтык болот. Кыргызстанда бизде окуткан адамдар жок. Жүзүмдү көрсөтпөй иштегим келет. Как раз вот Россияда болсоңуз дагы жүзүңүздү көрсөтпөй иштесеңиз, ошол мына сиздер номерлер калтырганда барыңыздар менен менеджер сүйлөштү, WhatsApp'тан чалды, саламатсызбы, мен Кундуз Таштанованын менеджери болом деп сиздерге консультация берип, силер менен сүйлөшкөн айымдар ушул менеджерлер. Ошол менеджер айымдар мисалы үчүн 15 миң сомдук курсту сатышса, ар бир курстан 2250 сом, 2,5 миң сомго чейин табышат. Элестетиңиздер, сатуу менеджер күнүнө 2 курс, 3 курс сатса, 5 миң, 7 миң, 8 миңге чейин акча таба алышат. Биз 15%тен өйдө беребиз ооба курстарга. Анан мындай да, бизде курс көп. Кыздар өздөрү көрүп атат го. 15тен ашын курс бар. Менин эле курстарым канча? Get курстан көрүп атат болуш керек кыздар. Анда сырткары цифровой психология боюнча 2 курсум дагы кошулат. Элестетиңиздер, цифровой психология. Сиздер билесиздер, мен цифровой психологмун, мастер сүтсаймын, коуч. Анан бул ирет VIP тарифти алып койдук. Себеби дегенде мага туулган күндөр боюнча разборго VIP тарифке мага 25 адам жазылган да. Бул ирет биз VIP тарифти мен жойдум. Бир тариф болот. Сатуу, СММ, психология, подарок 6 ай сиздерде доступ болот. Мен командам ушундай, ропторум ушундай күчтүү, кыйын кыздар. Шунчалык командама аябай ыраазычылык билдиргим келип атат, эфирден пайдаланып. Азыркы окуп аткан кыздар да көрүп атса керек, бардыгы ушул үстүдө бардыгы менен ушунчалык сонун кыздарды гана чөйрөмө кошуп, аларды тарбиялап, окуучулар менен ушунчалык сонун студенттерибиз менен мыкты результаттарды жеткирип аткан, ошол биздин роптор, ошол биздин командабыз да. Ыраазычылык билдирем. Жакын арада бизде 15-inde выпускной болот. Жана март айы орозо болгондуктан орозого чейин эле биз корпоратив кылган атабыз. 15 февралда бизде чоң майрам болот. Бизде азыр окуп аткан айымдар дагы 15-не чейин мен аракет кылам. Сатуу менеджерлик курсу, алгоритм запусковка чейин болобу же тренажер менен сатуу менеджерликтен бонустарыңарды 15-не чейин буйруса алып, 15-inde биз сиздер менен көрүшөбүз. Буюрса сонун жерде отурабыз. Ал жакта Заткан Жусупова дагы келет. Биз 8 мартка өзүбүз женский чөйрө менен, айымдар чөйрөсү менен биргеликте отурабыз. Биздин чөйрөгө кошулабыз десеңиздер, биздин командага кошулуп, негизи эле мен менен таанышып, бир чөйрөдө болуп, зумдарга катышып, сабактарымды окуйм десеңиздер, мен менен таанышам десеңиздер, анда келиңиздер. Сатуу менеджерликке келиңиздер, жана бул акыркы поток, где мы набираем в команду. Дальше мы не можем брать уже в команду, билесиздер, сатуу менеджерлик дальше болобу, болбойбу, мен уже айта албайм. Болсо дагы уже командага ала албайбыз.
баарын эле командага мен ала албайм да, билесиздер. Ошон үчүн ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланыңыздар. Роб деген бул сатуу бөлүмүнүн начальниги. Сатуу бөлүмүнүн начальниги да. Бизде азыр мына 3-4 ропту бөлүп, 3-4 запусктагы жүрүп аткан учур. Азыр бизде менин насаатчылыгымда окуган психолог айымды да, ал жака 10-15 кызды бөлгөнбүз. Андан сырткары дагы цифровой психологияда дагы 20 кыз, андан сырткары дагы биз арасынан дагы мыкты кыздар менен ушундай иштешип атабыз. Жана дароо келип туруп эле сатууларды жасап иштеп кеткенге сонун мүмкүнчүлүк болду. Практика өтө мощный болду. Заткан Жусупованын курстарын 2 жума саттыңар, тренажер саттыңар, жаш өзөгүн саттыңар, такшалдыңар. Бул жака биздин окуучулар айткандай, мындай лишний сүйлөбөй калдык уже депчи. Только по делу, убакыт жок ушактаганга, семечко чакканга. Себеби дегенде только иштемей, клиенттер менен сүйлөшмөй, акча тапмай. Элестетиңиздер, силер 15 миңге бир курс сатсаңар, ошол курстан 2250 сом, почти 2,5 миң сом алып атасыз. Элестетиңиз. Это же круто. Бешик термейтип атып, эмчек эмизип атып, балдарың менен үйдө отуруп деле күнү түнү WhatsApp менен иштегенге сонун мүмкүнчүлүк. Дароо, бир курс саттыңбы 2,5 миң. Үйүңдө оокатын кыла берип, ара чолодо иштеп коюп, клиенттер менен сүйлөшүп сата бер. Сатуу өзүңүздөргө керек. Бизде курста окуп аткан айым курс саткан жок, аракет кылып атат. Бирок тоокторун жакшы сатып атат да. Кошуналарына тоокторун сатып, жумуртка алып келет деп, то есть жашоосуна колдонуп атат. Элестетиңиздер. Сатуу техникасын үйрөнүп алсаңыздар, сатуу техниканы үйрөнүп алсаңыздар, өмүр бою жашооңуздарга керек. Жана мен силерге сүйүнүчтүү кабарымды айткым келип атат. Бул сатуу менеджер потокко 3 спикерди чакырып атам. Кызаткан Жусупованы чакырып атам. Ораторлук чеберди сурадыңарбы? Пожалуйста, оратор боюнча эксперт, мастер, менин насаатчылыгымды бүткөн номер 1 депутаттарды окуткан оратор чеберин чакырамын, Алтын Рыспекованы. Андан сырткары дагы психологду чакырам. Андан сырткары дагы тайный спикерди чакырдым. То есть бизде 3-4 спикер болот. Мындай эч жерде жок. Силерди бир гана сатыш керек, сатуулар менен жазагыла, алек болгула деп эмес, өзүңөрдү дагы өнүктүргүм келет. Мага келген декретте болобу, региондо, айылда жашап аткан айым болобу, из состояния жертвы чыгаргым келет да. Адам из состояния жертвы чыккандан кийин, мээси, мышлениясы менен иштегенден кийин анан акчалар келип баштайт. Ошон үчүн мен психология курсумду подарок берип атам. Если у тебя бедное мышление, тяжело. И мне тяжело, потому что слив кыласың клиенттерди, улам тарына бересиң, ыйлайсың, өзүңө болгон коркунуч болот, колман келеби, алсыздык болот. Ошол состояниядан чыгыш үчүн мен өзүм цифровой психологмун. Жана сиздер билесиздер, мен азыр магистратурада Кыргызстан университеттеринин биринде окуйм, социалдык психология факультетинде. Ошон үчүн как психолог катары караймын бул тарапта. Анан сиздер билесиздер, бир гана Заткан Жусупова эмес, мына азыр көп, мага кайрылгандар көп да, запуск кылып берчи, пожалуйста, и так далее деп. Мен силерге азыр эфир аркылуу дагы сонун жаңылык айтайын. Мына, азыр менде сатуу менеджерликти окуп аткан айымдар, эгерде дальше силер продюсер болгум келет, өскүм келет, курс ачкым келет десеңер, мына алгоритм запусков бизде Орозодо 15 мартта 25 миң сом. Болгону 70% арзандатуу менен 100 миңдик курс, элестетиңиздер, 2 ай кыргыз тилинде. Сиздер кет курстан көрсөңүздөр керек, ичинде вот насаатчылыкка чейин ошол курсту окуп, даярданып алып келсеңиздер, уже мощный результат болот. Мен дароо эле айтып кетейин да, ошон үчүн сатуу менеджерликтен баштасаңар, сиздерге дагы сонун результат, сонун мүмкүнчүлүктөр болот. Мен командамда кыздар дальше да окуйбуз, өскүбүз келет десе, мен только колдоймун. Пожалуйста, окугула, продюсерликти окугула, продюсер болгула, сатуу менеджерликтен баштагыла, сатуу менеджерден кийин роб болгула, руководитель отдела продаж. Роб болгондо мага уже жакын болосуздар. Роб болгондо сатуу канча кылсаң, ошондон да проценттер белгиленет. Канча процент, анын баарын уже курстан айтам. Кимге канча процент, аны албетте эксперт чечет, то есть мен өзүм чечем дегендей. Ошон үчүн сонун мүмкүнчүлүктөр болот бул жактачы. Ошон үчүн мен жанымдагы кыздарды өсүшүн каалайм. Сиздер билгендей эле, мен сатуу бөлүмүнүн начальниги Айдана Акталада, Нарында эле жашайт. Мен жандуу лекцияма келген, мен аны көрүп жактырып калгам. 1 айдан кийин сунуш киргиздим. Айдана, давай иштебейсиңби, мага иштеп бер, кел сатуу бөлүмүнүн начальниги болуп бер деп бир запуск жазадык. Иштегенин көрдүм. Давай анда момундай кылалы деп сунуштарды айттым да. То есть мен жанымда кыздар өссүн да. То есть өскөн сайын мен мындай да, слабый адам слабыйларды тандайт.
А күчтүү адам күчтүүлөрдү тандайт. Вот запомните. Эгерде сиз бир слабый чөйрөнү тандап алып лохтордун арасында крутой болгуңуз келип атса, так не пойдет. Бүркүттөрдүн арасына барыңыздар, күчтүүлөрдүн арасына барыңыздар. Сиздер билесиздер, ай сайын миллиондук запускарды көрүп атат болушуңуздар керек, мен көбүнчө стористен көп көрсөтпөйм, миллиондук запускарды жазып атабыз. Мунун баардыгы опыт, тажрыйба. Башы кандай болсо, ошондой кетет. Балык башынан сасыйт деген сөз бар, билесиңер, Ошон үчүн как продюсер катары стабильно Заткан Жусупова менен көрүп атасыздар, өсүп атабыз. Ошон үчүн сонун мүмкүнчүлүккө келиңиздер. Эмне үчүн? Мен мурун эле сатуу менеджерликтерди алсам болмок экен деп атам. Шунча командамда канча номер, лид, канча курсубуз бар, шунча мурун эле ушул нерсени жасасак болмок экен да. Мощный. Бизде Кыргызстанда эч ким үйрөтпөйт мынчалык. Мен Кыргызстандамын. Как продюсер дагы, өзүм психологдамын и продюсер, наставник менен элестетиңиздер. Продюсер катары азыр иштешип атам Заткан Жусупова менен. Заткан Жусупованын канча деген курстары бар. Ай сайын запуск кылабыз. Мына ай сайын запуск кылабыз, элестеткиле. Мен командама келсеңер 15 курс бар сатууга. 15 курс бар. Өсүүгө мүмкүнчүлүк бар. Өсүүгө мүмкүнчүлүк. Биз деле азыр бизде окуп аткан айымдардын ичинен деле биз уже карап атабыз, тандап атабыз, кайсыл айымдар жакшы өздөрүн көрсөтүп атат. Сатуу бөлүмүнүн башчысына 10-20 кыздарды бөлүп берип, уже эксперттериме берип баштадым. Менин насаатчылыкта психолог барбы? Пожалуйста, мына. Адина Нурду бөлдүк дагы 20 кыз астына бердик. Бул жакка там Наргиз айымды бөлдүк дагы астына кыздарды бердик. Бул жакка дагы кызды бөлдүк дагы, ага давай бул запускарды жаза. Менин насаатчылыгымда билесиңер канча деген эксперттер келет. Пожалуйста, запуск кылып берчи деп сурангандар көп. Мен баарын эле ала албайм да, башыма үйүпчү. Ошон үчүн биз сиздерге менде уже бар сонун алгоритм запусков, продюсирование, курс ачам, продюсерликти үйрөнөм дегендерге именно ошол курсту сунуштайм. Ал курс албетте ал мартта болот, бирок сиздер биринчи сатуу менеджерликтен баштаңыздар, айымдар, өзүңөр менен иштеңиздер. Сатуу менеджерликти үйрөнүп алсаңыздар, продюсерликти жакшы өздөштүрүп аласыздар. Тем более мен кухняма киресиздер. Тажрыйбамды көрөсүздөр. Мен кантип иштешип атам, бүт баарын көрөсүздөр. Именно ушул сатуу менеджер курсунан. Негизи эле онлайнга кирем десеңер, сатуу менеджерликтен баштасаңыздар болот. Ооба, сонун дейт. Точно результат болобу дейт. Албетте результат болот. Каалооңуз бар болсо, ниет түз болсо, Кундуз сен мага жагасың, энергияң жагат десеңиздер, пожалуйста, приходите. Гет курста дагы сабактар бар бизде. Андан сырткары элестетиңиздер, жандуу зумдар, күнүнө жандуу зумдар. Зум, жандуу жолугушуу күнүнө. Канча жылдан бери Инстаграмдан көрүп келем дейт. Давайте командама кошулуңуз. Мен ай сайын айта бербейм командама кошулгула деп. Мурун өмүр айткан эмесмин командама кошулгула деп. Согласитесь, эми айтып атам, мына акыркы поток командама кошулгула. 15 миңди актай аласыздар. 1 ай болобу, 2 ай болобу актайсыздар. Зато SMM, сатуу менеджерлик сертификат аласыздар, чөйрөмө кошуласыздар. Апрелде Алматыга барабыз. Майда дагы тимбилдинг, аларчага тоого чыгабыз буюрса, пландап атам баарын мен. Жайында биргеликте көлгө дагы барабыз буюрса, Кудай кааласа, ден соолук берсин. Ден соолук берсин эксперттерге дебейт. Бардыгы тынч болгондо биргеликте чөйрө. Мен өзүм ушуну кыялданчу элем, өзүм декретте отурганда ушундай чөйрөгө барып, сетевой, любой сетевойго иш кылса кошулуп алайынчы чөйрө үчүндечим да. Сетевой жок эле, сонун мына ушундай сонун өсүп аткан чөйрөгө кошулабыз. Буюрса жакын арада сонун проекттерди пландап атам. Албетте ал жакка дагы ушундай бизде баягыда жандуу жолугушуу тренинг болду, ошол жакка дагы бардык менеджерлер келди. Аябай суктандым, сүйүндүм. Өтө сонун айымдар экен. Негизи эле мындай да, 15 миңди сиздер бронь кылбай туруп, даже 3 айга бөлүп төлөп алсаңыздар болот. М+ менен алсаңыздар болот. Cash to you менен алсаңыздар болот. Зато командага кошулуп, дароо эле иштеп, акча таап баштайсыздар. Мына сатуу менеджерлик курс 15 миңди, 15 миңден 15% алышат. Почти 2,5 миң сомдон алышат. Күнүнө бирөөнө, экөөнө сатса 5 миң. Күнүнө 2-ден 3-төн сатуу жасап коюп эле, пожалуйста, зарабатывайте деньги. Ооба, биз жаш өзөгү 1000 сомдук курста кадимкидей такшалттырдык кыздарыбызды, окуучуларыбызды, 1000 сомго менен ушунчалык такшалышты. Кеп бул жакта даже акчада эмес, практикада болду. Эми мына азыр мощный акулалар, карышкырлар даяр болуп калды. Буюрса, биздин кыздар мощный. Камчы салдырбай,
бир гана биздин проект эмес, өзүнүн жашоосуна да камчы салдырбай сонун сатууларды жасап кетет. Анан өзүңүз үчүн окуңуздар келсе, өзүңүздүн курсуңузду сатуу максатында или кандайдыр бир товарыңызды сата албай жатсаңыз, анда окуп алсаңыздар болот. Профессионалдардан окуңуздар. Биз ушул эле айда мына 600-700гө жакын 700 адамга сатуу жазадык. Элестетиңиздер. Ушул айда 700 адамга сатуу жазадык. Ушул айда 200 адамга отдельный сатуу жазадык. Ушул айда биз 50 адамга 17 миңдик чекке сатуу жазадык. Бул эмне, жаман бекен? Это мощный результат. Менин результатым это лучший аргумент силерге. Я не знаю, как еще вам показать. Мунун бардыгы те стратегический өйдө жактан кетип атат да бардыгы. Туурабы? Бул дагы оңой иш эмес. Албетте команданын жардамы менен биргеликте сонун жазадык. Ооба, бизде сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Сонун айымдардын чөйрөсүнө кошуласыздар. Бул жакта даже, знаете, кеп даже акчада эмес, бул жакта дисциплина. Өзүңө окшогон чөйрөгө кошулганда дисциплинага түшүп только по делу сонун мүмкүнчүлүктөр пайда болот силердечи. Кандай суроолор бар айымдар, келиңиздер. Мага 12 адам запрос таштаптыр. Окей. Да каралган 15 февралга чейин сиздер азыр 2000 бронь кылып дагы бөлүп төлөсөңүздөр болот. Вы помните мою историю, да? Лалафотон кийимдеримди сатып курска келгем. Саламатсызбы? Один айым, саламатсызбы? Саламатсызбы, Кунзайым, кандайсыз? Жакшы, Один айым, бизде сатуу бөлүмүнүн начальниги Роб. Один айым менин командамда 3 жылдан бери иштеп келет. Жана 4 балаңыз бар, же 5? 4 Ооба, 4 балам бар. 4 баласы бар. Мына бир акыркы баласы, кызы, Один айымдын кызы 1 жашта, дагы эле эмчекте. 4 баласы менен үйдө 3 жылдан бери иштеп келе жатат. Элестетиңиз, мен менен иштешүү стабильность. Өзүңөр эле кетем десеңер эле, мен эч кимди кетирбейм. Өзүңөр эле кетпесеңер. Один айым, айта кетсеңиз, кандай результаттарды алдыңыз, канча зарплата, доходторго чыгып атасыз, жана сатуу менеджерлик, мына ушул биздин сатуу менеджерлик курсубуз эмнеси менен өзгөчөлөнөт, кандай ийгиликтерди жаратып атасыз? Жакшы, Кунзайымдын аудиториясы менен таанышканыма кубанычтамын. Мен эме Кунзайым менен оказывается апрелде уже 4 жыл болот экен, 3 жыл эмес уже. Уже 4 жыл, классно. Биринчи жолу баягы эмеге сатуу менеджер болуп иштеп берип алганыңыздан бери апрелде болчу экен да, это был оказывается. Апрелде уже 4 жыл болду. Андан бери мен уже дагы бир кыз туудум, ал маалда 3 балалуу болчу экенмин, азыр уже 4 балалуу болдум. Бирок аябай ыраазымын. Ошончо жылдан бери уже иштеп келе жатам. Өзүм дагы уже дисциплинага түшүп, кадимкидей көп жоопкерчиликти алып уже иштеп баштадым дегендейчи. Опыт дагы болуп атат. Плюс өзүм дагы мындай декреттеги отурган айымдардын арасынан мындай айырмаланып, өзүм уже өсүп баштадым. Даже окружение менен дагы бул сонун экен. Мен деген азыр сатуу менеджери курсунда сопровождение кылып жатам. Бул дагы сиздин артыңыз менен сиздин ушул жака сопровождение кылып возможность бергениңизге дагы сүйүнөм, потому что мен өзүм куратор боло албайм деп ойлочумун да. Андан сатуу менеджери болуп дагы иштейм. Сатуу менеджер дагы болуп иштейм, одновременно эле сопровождение кылам, сатуу менеджер да болуп иштейм. И астында дагы өзүм дагы буюрса команда типтөдүм, буюрса типтөп жатам дейин. Ошол сонун запустар впереди. Мен акыркы алган зарплатам ушул 16 күндө 38.250 сом алыптырмын. Плюс еще ал жакта дагы бар болчу, это был остатоктор. Алардын еще мен эме эсептеген жокмун да. Конечно, бул менин өзүмдүн жоопкерчилигим менен, мен канчалык жоопкерчилик алган сайын ошончолук доходум өсөт экен. И бул командада мисалы иштөө үчүн дагы баягы келип эле жөн эле жүрө бербестен аракет кылып тырмышып иштесең, анан чоң доходторго чыгасың. Ошон үчүн баягы сатуу менеджерине келген азыркы биз окуп жаткан кыздарга айтмакчымын, эжекелер окуп атат бизде, чоң эжелер окуп атат. 40 жашта, 50 жашта неберелер бар эжелер окуп жатат. Ошолорго айтмакчымын, канчалык өзүңүздөрдүн аракетиңиздерден көз каранды, силердин кирешеге чыгышыңар баягы өзүңүздөрдүн жоопкерчилигиңиздерден көз каранды. Кыйын айымдын менеджерлери да кыйын болот да албетте дейт. Один айым кыйын, мыкты айым. Эң негизгиси үй бүлөсүн дагы балдарын да багып, үйдө отуруп балдар менен отурса дагы
кызын частный мектепте окутуп атат. Караңыздарчы, өзү дагы окуп атат, өнүгүп атат дегендей. Албетте, менин оң колум десем дагы болот. Адинайым ушул үйдө отуруп алып эле экөөбүз бир жылда бир 3-4 жолу көрүшсөк көрүштүк, көрүшпөсөк жок. Бирок бир тууган эмес, Адина менеджерлер менен көбүрөөк сүйлөшөм да менчи. Жумуштагы адамдар менен көбүрөөк сүйлөшөбүз да. Алыскы тууганыңа караганда өзүңдүн ушу жумуштагы дегендей. Анан Адинайым дагы келгенде ошо 5.000, 10.000ден үйдө өсүп келип, мына азыр сонун бизде проценттер, бонустар көбөйдү. Мыкты сатууларды жасаган айымдарга бизге сонун сертификаттар, спага барып келдиң, Аны дагы унутуп калыптырмын. Бул эмеде сатуу менеджеринде мен эң көп сатуу жасаганым үчүн дагы Кунзайым мага спа центрге жолдомо берген. Биз аны Айдана экөөбүз барып келдик. Аябай сонун. Дагы биздеги Айдана руководитель отдела продаж экөөбүз барып келдик. Бул аябай сонун возможность. Мында мен деле силерге окшогон жолук салынган эле кайненем менен квартирада эле жашаймын. Ошол эле маалда 4 балам менен. Мурда мен ойлочумун да, 2 балам бар кездечи тиги элдер кантип иштейт депчи. Анан мисалы өзүң да кирешеге чыгып жанталашып турмушуп иштеп баштасаң, мисалы кайненелериң деле түшүнүп балдарыңды карап берет. Мисалы мен азыр эфирде отурам, кайненем болсо балдарымды карап берет. Мен мисалы жанды жолугушууларга чыксам же созвон кыла турган болсом же зумдан сабак өтө турган болсом, кайненем мени колдоп турат да. Ошон үчүн бул эфирден дагы аябай ыраазычылык айтып кетмекмин. Мен благодаря ушул курска келип, ушул чөйрөдөн жада калса ошо өзүмдүн кайненелериме, өзүмдүн жакындарыма, жолдошума дагы мамиле кылып, кандай кылып өзүмдү алып жүрүштү да үйрөндүм. Бул дагы аябай сонун чоң жетишкендик мен үчүн. Рахмат, ыраазымын, аябай ыраазымын. Каждый раз мен сатууларды жасаганымда ошол нерсени баалап жатканыңызга, командада калып иштеп жатканыма чоң мүмкүнчүлүк түзүп бергениңизге, түшүнгөнүңүзгө, жөн эле ушул окруженияга мени кошуп койгонуңузга, мен ушу декретте отура бербестен ушул жакта өнүгүп жатканыма ыраазымын. Адинайым, ошондо эмнени сатып кирешеге чыктыңыз дейт. Эмне саттыңыз, айтыңызчы. Эмне саттыңыз? Бизде сата турган нерселер көп. Мен ушинтип консультация берем. Кээде эмне сатасыңар силер, товар сатасыңарбы же сетегисиңер дейт да. Жок, биз эксперттердин курстарын сатабыз. Биз өзүбүз Кунзайым мыкты продюсер болгон үчүн бизде продюсированияда психолог айым бар. Андан тышкары биз наставничество окутабыз. Кунзайым биринчи наставник продюсери Кыргызстан боюнча. Анан бизде наставничествода дагы 2 ай сайын ошол эксперттер келет. Аларга, конечно, ушундай бизге окшогон сатуу менеджерлер керек. Анан биз өзүбүз таптап туруп ошолорго да беребиз. И плюс өзүбүздүн курстарыбыз, мына ушул эле сатуу менеджерин сатам, наставничестводан сатам. Андан тышкары Кунзайымдын дагы жаңы жазылып жаткан курстары болот, ошолорду сатабыз. Психолог айымдын курстарын сатабыз. Мисалы Заткан Жусупованын курсун сатабыз. Буюрса сонун пландарыбыз бар эми. Ал нерсенин баарын Кунзайым өзү айтып берет, но иштейм деген кишиге аябай иш көп. Мен мисалы чындап прям жетишпей калам да. Даже мындай лишний раз сүйлөшкөнгө убактым жок. Ошон үчүн если каалооңор болсо, иштейм десеңиздер, пожалуйста, биздин командага келип, сатуу менеджерин окуңуздар, иштеңиздер. Анан көпчүлүгү суроо берип атышат, 15.000 сом кымбат экен депчи. Кантип жооп берет элеңиз? 15.000 кымбатпы? 15.000 сом азыр особенно вот рекламадан келгендер 15.000 сом баалуулугун сурабай эле сразу 15.000 сом сурайт. Бул кымбат экен депчи. Айымдар, биринчиден өзүңүздөргө кымбат курсту алгандан коркпоңуздар. Канчалык кымбат болсо ошончолук ошол курстун дагы баалуулугу болот. Ошол курстан дагы ошол мисалы 1000 сомго алган нерседен 10.000 сом чыгарып аласың. Ал эми 15.000 сомго алган курстан минимум дегенде бир жагы 15.000ден ары кетесиң да, 25.000, 45.000. Это сен уже өзүңдүн аракетиңен. Ошон үчүн 45.000 сом деген, мисалы, сиз 15.000 сом салып туруп 45.000 сом чыгарып ал деген бул сонун мүмкүнчүлүк да. Мисалы биз тойго деле барсак деле жок дегенде бер жагы дегенде кийим кийип барабыз, акча алып барабыз, дасторкон алып барабыз дегендейчи. Өзүңүздөргө ошол мисалы декретте отурган айымдар өзүңүздөргө вложение кылыңыздар, и ошончолук кайра табасыздар. Мен ошентип эле жооп берем. Өзүмдүн мисалымда, мисалы 15.000 сомду М плюс мен деле алса болот. Иштейм деген айымдар любой выход табат. Ооба. Бирок чынында. Бирок баягы декретте отурганда мен деле 3.500 сомдук курсту алып окуганда мен үчүн бир 35.000 сомго алып окугандай болгом да. 35.000 сомго курс алып окуп аткандай эле сезим болгон да. Бирок бул жерден иштеп анан азыр мисалы
түшүнөсүң да ошол маалда эми ошолго жараша ойлонуп чыккенмин депчи. Ошол. ооба Так что билиңиздер, если 1000 сомго курс окусаңыздар, ал жерден максимум 10 000 сом чыгара аласыз. Ал эми 15 000 сомго курс окусаңыздар, аны дагы 2-3 эсе актайсыздар. ооба бизде 2 жума сайын курстар уже. Эми кайсы жакта, мисалы үчүн башка жактарда балким 2 жума окутулат. 2 жума окуткандан кийин макул, мейли 20% болсо да кайра эле ошол курсту сатышат да. Бизде сатышы нерсе толтура. Заткан Жусупованын запуску болуп атканда рекламага, таргетке канча акчалар кетти, канча лидтерди берилди, номерлер берилди, практика, командам күнү түнү сиздерди кадимкидей прям иштетип, кадимкидей үйрөтүп, баарыңарды коштоп, бала да карабай, силерди карап аттык окшойт. Балдар каралбайт эле. Анан караңыздар кандай мүмкүнчүлүктөр болду. Анан бизде курс бүт элек, курс ооба онлайн болот, 1 ай болот. 1 ай онлайн окуйсуздар. 2 жума күнүнө зумдардан дагы окутулат сиздерди, күнүнө 4 зум аудио практикалар. Плюс гет курста менин сонун сабактарым сиздерге жарым жыл доступ. СММ курсту дагы жарым жыл доступ. Ким именно дальше дагы еще продюсирование хочу, кийин дагы кундузга насаачылыкка барам, өсөм деген башка ар кандай ойлоруңуздар бар болсо, ушул жактан баштаңыз. Именно сатуулуктан баштаңыз да. Барыңыздарды чакырамын. Анан 15 000ди мисалы үчүн сиздер кайра эле актай аласыздар да. Элестетиңиздер, сатуу менеджерликти кайра сата алсаңыздар, бир сатуудан 2,5 000 почти сиздики болот. 2250 сом сиздики. Кайра эле 3-өнө, 4-өнө, 5-өнө сатсаңыздар ошончо мүмкүнчүлүк. Анан биякта суроо болду, курс эле сатабызбы деп. Любой, эгерде мен азыр товарный бизнес баштасам, посуда сатсак, посуда сатасыңар. Онлайн сата бересиңер отуруп алып, посуда сата. Кийимдерди алып келсем, балким Кытайдан кийим ташып келсем, силер ошол кийимдерди деле сата бересиздер. Мына жакын арада повар Алиябыз, Алия Элебесова, №1 шеф-повар на выезд. Курсун даярдап атат азыр күнү түнү жазап. Буюрса ал курсту да сатасыздар. Сиздер баардыгын сата бересиздер да. Жашоодо сатуу бүт жашообузга тийиштүү. Мен өзүм Оптима банкта иштеп жүргөндө 23 000 зарплата алганда, өзүмдүн убактымды, билимимди 23 000 сомго сатчумун. 1 айда 23 000ди бөлгөндө күнүнө 500 сом, 600 сомго таңкы 9дан кечки 6-га чейин иштечүмүн. Убактымды, билимимди, жашоомду ошол жакта 500 сомго сатчумун. Мындайча айтканда. Анан азыр заман башка. Үйдө отуруп онлайндагы именно сатуудан баштасаңыздар, сонун мүмкүнчүлүк болот. Дальше эмки поток 15 000 эмес, уже 30 000 болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн сиздерди чакырабыз, келиңиздер. Сонун мүмкүнчүлүк болуп атканда, сиздер билесиздер, менин курстарым ар поток сайын өсөт баалары. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болуп атканда колдонуңуздар. Сиздерди тем более командага дароо алабыз деп чакырып атабыз. Өзүңүздөрдү көрсөтүңүздөр, максималдуу түрдө көрсөтүп, аракет кылып, анан сатпай калсам мени кетирип салбайсыңарбы деген коркуулар болуп атат, кетирбейбиз. Жүрөсүздөр командада. Бирок жөн эле жүрө бербестей, кичине аракет кылыңыздар. Бирок окуп алып өзүм үчүн окуйм десеңиздер дагы болот. Өзүм үчүн окуп алып тоокторумду, малдарымды сатам десеңиздер деле, пожалуйста. Сиздин каалооңуз. Балким сиз өзүңүздүн курсуңузду сата албай атасыз, анда ошондо дагы өзүңүз үчүн окууну десеңиздер болот. Балким сиз шейшеп бизнес, дагы кийим саткыңыз келет, араңыздарда байерлер бар. Окуп алыңыздар, өзүңүздөр үчүн да окуп алсаңыздар болот. Жана албетте бул жана продюсирование да курс ачуу курсуна дагы чакырам. Бул эми албетте мартта болот, бирок азыр именно сатуу менеджерликтен баштасаңыздар болот. Ташты да сатканды үйрөтүп коет бул команда дейт. Ооба, ташты да сатканды үйрөтөбүз. Да, курс сатабызбы деп атат. Китеп сатасыздар, менин китептерим бар. Менин бул жакта цифровой психология боюнча разборлорумду сатышат кыздар. Кыздар мага айымдар, клиенттер, лидтер мага именно разборго дагы келишет. Анан албетте мындай да, курс сатабызбы, товар сатабызбы, тоок сатабызбы, эмне сатабыз да, посуда сатабызбы, неважно, косметика сатабызбы, бул өмүр бою жашооңуздарга колдоносуздар да. Өмүр бою жашооңуздарга колдонучу нерселер булар. Анан эгерде даже командага калбайм, иштебейм, өзүм үчүн десеңиздер, өзүңөр үчүн, өзүңөрдүн товарларды сатыш үчүн дегенде үйрөнүп алсаңыздар болот. Ооба, бөлүп төлөө каралган 15 февраль башталат. 15 февралга жетишиңиздер, себеби дегенде бизде мына Орозодо дагы сонун проекттер күтүлүүдө. Орозо маалында биз командабыз менен да бирге болобуз. Күн жылыса, буюрса апрелде дагы Алматыга выездке собираемся. Майда аларчага я хочу сделать командага именно плов тимбилдинг.
плов тимбилдинг хочу сделать в горах жайында и так далее. То есть кошумча жумуш катары кабыл алып көрсөңүздөр дагы болот. Кошумча жумуш катары дагы онлайнга өтөм деп атсаңыздар, гос жумушта болсоңуздар, ушул сатуу менеджерликтен баштасаңыздар. Бизде азыр, кстати, банкта иштеген кызматкерлер дагы бар, кредитный бөлүм башчысы дагы бар, замдар дагы бар. Көчө менде разбордо именно банктын филиалынын директору дагы болду. Өтө сонун мүмкүнчүлүктөр болду. Караңыздарчы, мына Адинай 3-4 баласы менен кайненесине каратып, күйөөсүнө кармата калып иштеп атат онлайн үйүндө отуруп алып эле. Адинай тиги роддомго баратканда дагы роддомдон деле телефондон отуруп алып эле сата берчү. Жана бизде Гима эже айткандайчы, көп сүйлөгөндөргө сонун жумуш экен депчи. Жөн эле сүйлөбөй акчага сүйлөп калат экенсиң да. Сонун мүмкүнчүлүк да. Ооба, биздин азыркы потогубузга бирок сонун мүмкүнчүлүк болду. 2 жума биз жөн эле окутмакпыз. Башка жерде жөн эле окутушат 2 жума. Биз зато дароо практика кылып, өзүбүздүн командага таптап аткан үчүн биз дагы жанталаштык да. Энергиябызды бердик. Кадимкидей командага түптөдүк. И демек ошол нерсе дагы билинип атты. Ошол нерсе билинип атты. Биз өзүбүздүн командабызга таптап аткандыктан ушунчалык аркаңардан кадимкидей түштүк да. Бизде азыр окуп аткан окуучулар деле сезет болуш керек. Ошон үчүн повезло. Аябай повезло. Бирок бул потокко биз СММди дагы ачып берип атабыз. Жарым жыл СММ ичинде мобилография, таргет, Инстаграм упаковка, сатуу боюнча курсубуз дагы. Командабыз күнү түнү болот. Дароо 1-күндөн баштап иштеп баштайсыздар. 1-күндөн баштап сатууларга киришесиздер. Сатышыңыздар керек. Вот прям у нас так строго, дисциплина у нас. Реально дисциплина очень строго. Иштейм деген айымдар, өсөм деген айымдар менен да жертва абалдан чыгып алып, бронь кылгандарга психология курсун ачып берип атабыз. Толук төлөмгө СММди ачып бериңиздер. 1 айым СММ толук төлөмгө дароо СММди жарым жылга ачып бериңиздер. Сатууну 15-инде ачабыз, ошондо сатууларды кайтарым байланыш менен полный окутабыз. 1 ай дароо окуйсуздар. Мына биздин азыркы поток 15-инде бүткөндөн кийин баарын бир чатка команда сатуу бөлүмү болот 2025 и биздин команда болуп саналат. Албетте, кээ бирөө шашпай окуйт, кээ бирөө жанталашып окуйт дегендей. Ошон үчүн каалоосу бар, каалайм, өсөм, роп болом, дальше хочу расти деген айымдар, алар өздөрү айтышып, кыймыл аракет менен чыгарышып, сатууларды ошончо мощный жасашат. Ал айымдарды албетте дагы биз сонун өсүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип карайбыз дегендей. Ооба, сонун команда болдук, силер дагы кошулгула дейт. Ооба, рахмат. Мына окуучулар өздөрү айтып атат го мына. Окуучулар өздөрү айтып атат. Качан башталат дейт. 15 февраль башталат. Бүгүн мына 4 экен. Мына почти 10 күн бар экен. 10 күндөн кийин биздин курс башталат. 10 күн ичинде бөлүп төлөсөңүздөр болот. Кааласаңыздар бронь кылбай деле М+ менен кэш туюу менен деле алсаңыздар болот. 15 миңди 3 айга бөлүп төлөсөңүздөр болот. Ай сайын 5 миң. Мындайда кыргызымдын айымдары өзгөчө амалкөй. Менде да каалоо болгондо мен өзүм тапкам. Рахмат Адинай. Рахмат. Мүмкүнчүлүк болот да. Мен билесиздер, Лалафодон кийимдеримди саткан, балдарымдын там ходунок дагы бир нерселерин саткан учуру болгон да. Ошон үчүн каалоо болсо, мүмкүнчүлүктөр келе берет. Самое главное ниет кылышыбыз керек. Каалоо мощный дейт. Каалоо мощный болсо, анда номер калтырыңыздар. Ооба, бул жакта менеджерлер отурат, сиздерге полный консультация, бүт өздөрүнүн выходдорун айтып беришет. Мындай способ бар, мындай способ бар, мындай способ бар, мындай способ бар. Каалооңуз бар болсо, мындай мен каалоом бар, акча кантип табам, же болбосо мондай кылсам болобу десеңиздер, биздин менеджерлер бардык жолдорун сиздерге айтып берет. Эң жаш менеджер 12 жаш. Ооба, бизде 65 жаштагы айымыбыз бар. Эркайым эже вообще мощная, мощная. 12 жашта бизде кыз бар, ооба. Оштон айылда эле турат, 7-8 класстын окуучусу, бирок ушунчалык прям зирек кыз, сатууларды сонун жасап. Бир гана сатуу эмес, ал менин еще помощницам дагы онлайн жардамдашат магачы. Мен айтканымды бир сөзүмдү аткарган кыз да. Бир сөздү айтам, ошону дароо аткарат да. Анча мынчаларга караганда, мен балам ооруп калыптыр, анан кайненем келип калыптыр, анан конокто жүрөм, анан ашта жүрөм, тойдо жүрөм, жок. Молча дароо жазайт да. Вот ошонусу мага прям жагат да. Анча мынча чоң 30-40тагы аялдарга караганда ошол 12деги кыз көп жумуш бүтүрөт. Чын сөзүн ачыгы. Ооба.
каалоо болуп атса, жүрөгүңөр каалап атса келиңиздер. Тем более акыркы поток где в команду набираю. Это последний поток, где набираю в команду. Дальше мартта сатуу менеджерлик болбойт. Дальше болобу, болбойбу, не знаю, потому что болсо дагы командага уже ала албайбыз да. Командага ала албайбыз баарын. Ошон үчүн сонун мүмкүнчүлүктү пайдаланыңыздар. Келиңиздер, биз сиздерди күтөбүз. Биз менен биргеликте чөйрөгө командага кошулуңуздар. Мен билем сиздер эфирде отурсаңыздар, көрүп атсаңыздар да, демек мен сиздерге жагам. Же менин энергиям жагат, же мендей болуңуздар келет. Пожалуйста, келгиле, командама чакырам. Курска келсеңиздер эле таанышабыз, жандуу жолугушабыз, мына тимбилдингтерге чыгабыз дегендей. Биргеликте болобуз. Мен командама кошуласыңар. Командамдагы кыздарды көрсөңөр, мага чейин командамдагы кыздарды көрсөңөр эле уже все өзгөрүп баштайсыздар. Мен кыздарым карагылачы, бирөө чатты ачпай коюп уктап калган учур болдубу? Болбойт андай бизде. Чатта берилген бир да суроо жоопсуз калдыбы? Болбойт андай. Только заряженные акулалар бизде. Кыздар, карагылачы, мына мощный. Башында биринчи зумга келгенде башкача эле, азыр баягы көчө жок мурда күнү өзүм да албетте өзүм да зумда болом. Киргенде эле вау, какие волки, карышкыры, акулы менеджеры деп аябай сүйүнүп калдым, потому что башында микрофон өчүргүлө деген көндүрө албай атсак, азыр уже микрофон күйгүзгүлө дегенге баары дисциплинага түшүп, мощный болуп калышыптыр да. Пушкалар. Элестеткиле, бул 2 жума эле. Если менин жанымда 2 ай, 3 ай, дагы 6 ай, дагы 2 жыл хоть жүрө берсеңиздер, кандай сонун мүмкүнчүлүктөр болот. Ооба, жакында буюрса сонун пландар бар. Көзүндө чоң масштабный, чоң российский бир чоң крупный экспертти алып келүү. Ага чейин мен өзүм дагы буюрса март айы орозо экен, орозо айы экен, сонун ай. Демек, орозодон кийин балким Ош тарапка дагы сонун тренингк менен барсамбы деген ниетим бар. Мен Ошко барганды жакшы көрөм, буюрса. Оштогу айымдар. Бишкекте дагы сонун дагы ушундай тренинг пландап атам. Себеби дегенде мен өзүм эми Кудайым буюрса сиздерге айта берейин, бул жылы мен өзүмдү цифровой психологияга дагы, психология багытына. Быйыл менин жылым өзүмдүн денем менен, өзүм менен иштейм, өзүмдү өнүктүрөм, курстарды окуйм. Мен дагы өзүм курстарды окуп атам. Мен өзүм коучингимди окуп атам, психологияны окуп атам, силер переживать этпей эле койгула, квантовый психологияны окуп атам. Мен өзүм окуп атам, өзүм толтура жумуштар. Анан бул жакта мээде билимдер толтура, ошону курстарга айлантып атабыз. Аны сиздер менеджерлер керек мага саткыла, акча тапкыла. Ошол мээдеги билимдерим аркылуу акчаларды кирешелерге чыккыла, үйдө отуруп алып иштегиле. Ким канча иштесе ошончо акча таба алат, бизде билесиздер. Чөйрөбүздө болуп чогуу жүрө бериңиздер. Мен канчалык команда көп болгон сайын ошончолук мага дагы жакшы дегендей, канча менеджер. Албетте араңыздарда канча мындай өзүңөрдүн иштегениңиздерге жараша да. Иштегениңиздерге жараша. Акырындык менен темпке түшөсүңөр. Эми 3-4 күндө биздин дисциплинага көнөсүздөр, зумдарга катышып баштайсыздар. Бишкекте болсо сонун болот дейт. Бишкекте да болот буюрса. Кандай курс дейт? Сатуу менеджер курсу. Сатуу менеджер курсу, то есть менеджер по продажам. Любой нерсени. Эгерде биз азыр курстар менен товарный бизнеске өтсөк, крем сатабызбы же кийим сатабыз, ушул эле менеджерлер кийим сатышат, размерлери менен сатышат, онлайн доставка кылышат, ошондон процент алышат. Ошондой эле курстарды, консультация разборлорду, продюсерлик курс жакында бизде. Өзүңүздөр кет курстан көрүп атат болушуңар керек. Менин курстарым көп. Силер еще бир бөлүгүн эле көрүп атасыздар. Башка дагы нерсе бар. Мен аларды ачыкка чыгарбай жүргөм. Буюрса сиздер уже мына команда түптөлүп калды. Араңыздардан мощный кыздар иштеп атат. Албетте, каалоосу жок болсо адамды эч бир түртө албайт экенсиң да. Лошадь к колодцу не подведешь дейт экен да. То есть я не могу заставить лошадь алып келип колодецтен суу ичиргени. Но каалоосу бар адам сөзсүз результат жасайт. Мына бул жакта менеджерликти окуп аткан кыздар же они тоже отличаются, да, проявляются. Көбүн дагы стористер жасап, статустарды жасагандан жаттап калып атам. Анан баардыгы эле сразу боло бербейт. Акырындык менен сонун баардык результаттар болот. Дагы кандай суроолоруңуздар бар, айымдар? Кундуз айымдын энергиясы телефондун бери жагына чейин келип жатат дейт. Ооба. Я очень справедливая, строгая. Но я
всегда хочу, чтобы менин жанымда кыздар өсүшүн. Көрүңүздөрбү, мына Айдана да мисалы үчүн сонун машина алды. Мына Нарынга кетип өзүнүн машинасында кетип баратканда күйөөсүнүн правасы жок, өзүнүн правасы жок машина алып коюшту. Эмне үчүн? Потому что мен айттым, план аткарасың, машина аласың дедим. Дальше иштешем десең, машина аласың дедим, мына машина алып болуп калды. Сонун, мурун маршруткада отуруп алып, 4 баласы менен тыпыйы отуруп алып кетишсе, азыр өзүнүн машинасында жыргап жатып алып, чалкасынан бери жатып алып, өзүнүн сонун мүмкүнчүлүк. Мен да декретте отурганда, бизде ал кезде машина жок болчу. Такси чакыр десем жолдошумду, элдин баары эле маршрутка менен жүрөт, автобус менен кетебиз деди. Ошондо мен эле ыйладым да. Эмне үчүн бизде машина жок депчи, анан ошондо өзүмө сөз бергем. Мен машина алам, мен ист алам дегем. Мен кызыл ист алам, кызыл фит алам дегем. Фит, ал кезде фит да. Эптеп фитке жетсем болду деп, потому что ушундай кыштын суугунда коляскага балдарымды сүрөп алып, садикке алып барчумун да. И вот это моя боль была. Прям моя мечта была купить машину. Ошол нерселерге, максаттарга жеттик. Ооба, максаттарды дептерге жазып койсо эле, представляете, сбываются. Да, дептерге жазыш керек, но аракет кылыш керек. Жазабыз, бирок аракет дагы кылабыз. Мен да ошол нерсенин баардыгын жазыптырмын. И албетте аракет кылганмын да. Ошол кезде курска акчам жетпей, албетте күйөөңөн сурасаң бербейт эч качан акча. Семейный бюджеттен любой мужчина акча бергиси келбейт. Это нормально, не надо на него обижаться. Он не обязан вас поддерживать. Кайра таарынбайбыз. Только өзүбүзгө ишенебиз, молча работаем, делаем результаты. Мен психология сабагымды бронь кылгандар алып көрүңүздөр. Сабактарды көрүңүздөр, буюрса дагы обновление кылдыртам жакында, өзгөртөм. Себеби дегенде мен өскөн сайын уже эски сабактарымды бергим келбейт да. Өскөн сайын уже башка билимдерди бергим келип баштайт. Өскөн сайын уже, мисалы үчүн, СММди сатпайм деп атпайм, ошондой эле да. Я не могу это объяснить вам, но это прям так работает, уровень энергии так работает. Мен кечигип кирип калдым дейт. Махабат айым сонун, бизде сонун баарлашы болуп атат, сонун мотивация дейт. Ооба. Анан буюрса мына сатуу менеджерлик курсу, тренажер курсунун бонустары бар. Продюсерлик курсу бизде 70% арзандатуу менен 100 миңдик курс 25 миң болот марттын 15-inde. 2 ай окуп, почти 6 ай, 1 жылга чейин доступтарды ала аласыздар. Кураторлор менен мен ал жакта жума сайын онлайн болом Zoom'дан. Именно курс ачам, продюсерликти да үйрөнөм деген айымдар. Но сиздер сатуу менеджерликтен баштасаңыздар болот. Бул деген первоначальный да, именно ушул нерсе керек. Дальше продюсер болом десең, бул сатуу менеджерди такшалып алсаң, дальше сонун өсүүлөр болот. Эгерде жок, командада калып эле ушинтип өзүм кошумча катары балдарыма да жетишип. Мисалы үчүн биздин командада ушундай да, роп бол десем, жок, болбойм, мен лучше сатам дейт. Мен лучше сатып, ар бир курстан 2,5 миңден алам дейт да. Жок, роп болчу десең, жок дейт. Кээ бир айтат, мен роп болуш үчүн эмне кылышым керек дейт да. Ошон үчүн ар кандай айымдар бар. Роп болуунун менеджер болгондон кийин роп деген ким? Бул сатуу бөлүмүнүн начальниги, руководитель отдела продаж. Дизайнерлер менен кызматташасыңарбы дейт. Ооба, дизайнерлерим бар айым. Дизайнерлерим бар. Мен адамдык сапатына карайм. Миң профессионал болуп, характери чочкодой болсо, ал менен иштеши оор болсо, мен ал менен иштешпейм да. Канча иштесек акчасын төлөп коюп, ыраазычылык айтып кетип калам да. Ошон үчүн адамдык сапатыбызды өстүрүшүбүз керек. Ар кандай болот да. Отказ алган, это тоже нормально, рост. Биз бүгүн тамашалап аттык элек. Бир айым ропко жазыптыр. Мага свежий лид бер депчи. Анан аябай күлүп аткам. Сонун да. Ар кандай айымдар келет бизге. Баары менен иштеш оңой эмес албетте, бирок ошонусу менен жашоо кызык экен да. Командабыз, бул жакта менин командамдагы кыздарым дагы күнү түнү прям командамда окуп атат азыр сатуу менеджерликте. Повышение квалификации болуп атат, мындайча айтканда, сонун мүмкүнчүлүктөр. Эмне кылуу керек роп үчүн дейт.
роп үчүн сиз роп болуу үчүн эмне кылыш керек дейт. Сатуу бөлүмүнүн начальниги болуш үчүн биздин сатуу курсубузга катышыңыз керек. Катышып, жакшы активдүүлүк көрсөтүңүз, курста, чатта активдүү болуңуз, жакшы сатыңыз эң негизгиси. Анан ошол окутуп аткан куратор, ропторго айтыңыз, мен роп болгум келет, эмне кылышым керек деп ачык айтып, ошол нерсени айтыңыз, өзүңүздү көрсөтүңүз жакшы тараптан. Анан мен сурайм роптордон. Бизде 4-5 роп бар. Кайсы кыздар бар? Өзүңө команда түз, запуск кылалы дегенде өзүнө жаккан кыздарды топтойт. Ар кандай случай болот. Мисалы үчүн бизде жакшылык, жамандык дегендей, мен 2-3 күн жок болом, жакшылык, жамандыкка кетип атам, ар кандай. То есть бул жакта сиздин өзүңүздүн каалооңуз менен. Биз заставлять этпейбиз, бирок бизде сонун мотивациялар бар. Менеджер дейт. Ооба. Буякта көп айымдарды мен жаттап калдым. Ооба, сонун айымдар бар бизде. Сонун мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Кандай сурооңуздар бар? Ооба, курс 15 000 сом турат. 15 000 сом кымбат эмес. 3 курска 15 000 сом кымбат эмес. Тем более командага калып атасыздар. Командага калганда биз минимум 12-15 курс сатасыңар. 2 жумада элестетиңиздер, бизде окуп аткан кыздар 2 курс сатышты. Жаш өзөгүн 1000 сом и 17 000 курсту сатышты. Окубай эле дароо практика кылышты. Окушту дагы практика кылышты. Эми мына экинчи кайра мына азыр 2 эле жума өттү. Азыр дагы кайра 2 курс сатканга мүмкүнчүлүк. Сатуу менеджерлик, алгоритм запусков, продюсирование и так далее, да? То есть бизде сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Мына 2 жума өтөбү? Всё, мартта уже кайра трансформация сатып башташат. Кайра тренажер сатып башташат. Кайра да башталат да. Элестетиңиздер, кандай мүмкүнчүлүктөр. Демек, азыркы айымдар уже такшалып атышат, сонун мүмкүнчүлүк. Ооба, анан өзүңүздөр билгендей эле цифровой психология 1 ай эмес, азыраак окуса болбойбу дейт. 2 жума окуйсуздар, 2 жума кадимкидей окуйсуздар и 2 жума практика. Бирок биз биринчи күндөн баштап практикага салабыз, дароо сатууларга. Жок, мен 3 күн окуп алып анан киришем десеңиздер, пожалуйста. Мен 5 күн өзүмө келип алып, сабак окуп, шашпай анан сатууларга киришем десеңиз, пожалуйста. Анын бардыгы өзүңүздүн гана каалооңуз болуп саналат. Ооба, сизге жакшы да 1 ай даже. Зумдар ушундай чөйрө менен биргеликте болгон өзүңүзгө гана сонун пайда да. Мен азыр айтып атам, кыздар, силерге күнүнө 4 зум кандай болду? Эртең менен зум, аудио практикалар көп болгон жокпу десем, көп айтып атат, наоборот, жакшы экен. Эртең менен бизде мындай клиентке жазгандан коркуу болгондо, лидтер менен иштегенден коркуу болгондо мотивация, бир чөйрө болуп, сонун результаттар жазадык деп атат. Окугандардын баары калабы командаңызга? Ооба, ушул гана потокто калышат. Ушул гана потокто болор, калышат. Дальше уже мен баарын ала албаймын. Сатуу менеджерлик дальше болобу, болбойбу билбейм, потому что бизде азыр 2 цифровой психология боюнча 2 курс проект даярдалууда. Мен сразу баштайм дейт. Сразу баштаңыз, сатууну дагы үйрөтөсүңөрбү дейт. Биз эмнени сүйлөшүп атабыз жанатан бери? Сатууну үйрөтөбүз, сатканды үйрөтөбүз, сатуу техникаларын үйрөтөбүз. Сатуу дагы курс мына, вот менде азыр окуп атышат го канча айым, мына не знаю, вот лучше них никто не расскажет, честно. Кандай окуттук, команда кандай күнү түнү. Кыздар, силер чувствуете же, да, биз чын жүрөгүбүз менен күйүп атканыбызды, чын жүрөгүбүз менен окутуп атканыбызды. Силер сатууну кылууга баардык шарттарды түзүп атканыбыздычы. Анан албетте бар нерсеңди баалап, бапестеп, ошону жакшы таптай алсаң, Кудайым берет. Шүгүр кылган сайын Кудайым ошончолук берет. Сатуунун баарын үйрөнөсүз дейт. Ооба, сатууну үйрөнөсүз, 3 курс аласыз, 3 курс. Сатуу, менеджер по продажам, премиум менеджер по продажам. Погружение в SMM курсу, SMM курсу. И третий этап психология. SMM курсунда мобилография, таргет бар ичинде, основа Instagram, Reels боюнча 1 айга прогревтер бар. Стористерге 1 айга, 2 айга прогревтер бар, шаблондору бар. Распечатка кылып алсаңыздар болот. Get курста сабак, астында конспекттер бар. Хотите, сохраните себе, распечатайте. Мне не стыдно его показывать и продавать, потому что он мощный, на уровне. Менде VIP тарифте окуп аткандарга подарок бердим. Бул потокто окуп аткандардын көбүндө SMM жок доступта. Бирок ушул потокто SMM'ди, сатууну, психологияны жарым жылга доступ.
жарым жылга доступ плюс командага дароо алып атабыз. 15.000ди сиз 3 ай бөлүп төлөсөңүз болот. 5.000, 5.000, 5.000. Жакшы аракет кылып койсоңуз, сатуу менеджер экөөнү сатсаңыз эле 5.000 бонус алдыңыз. 1-2 орун сатсаңыз 5.000 орун алдыңыз. Ошонун баары 15.000. Ооба, ошонун баары 15.000. Өзүм дагы бармын, чаттарда бармын, голосовойлорду жөнөтөм, анча мынча урушам, анча мынча мотивация берем, анча мынча бетке айтчу сөздөрдү айтам дегендей. Но именно ошондой сөздөр менен трансформация болобуз. Ооба, 3 курс 15.000 сом. Спикерлер, Ызаткан Жусупова келет Zoom'дан. Оратор чебери келет. Оратор чебери. Спасибо, Джон. Моя дочка сделала цветочки. Спасибо. Ради детей я пришла. Я тоже тебя люблю. Онлайнга балдар үчүн келгенбиз. Баарын балдар үчүн дегенде өзүңүздөр билесиздер. Все. Все, ложись. Азминда. Спасибо большое. Да, сейчас я пойду спать. Азыр уктайм, азыр уктайм. Зато үйдө балдарыңардын жанында, да, балдардын жанында отуруп, Россияга кетпей, алыска кетпей, күнөөлүү сезимге батпай, балдарга мээрим төгүп, сүйүү берип, жанында отуруп иштегенге сонун мүмкүнчүлүк. Мен да балдар үчүн келгем, чынын айтайын, балдар үчүн. Балдарым үйүм жанында отуруп, мен анда эмчекте бала эмесчимин, улуусу кичинекей, үйдө отуруп, мен кайсы жумушка барам балдарым менен? Эч жака албайт. Же базарга чыга албайсың реализатор болуп, же банкка чыга албайсың, няня жалдашың керек. Бирөө карап береби балдарыңды? Эч ким карабайт. Эч ким карабайт. Банкка чыксам ооруйт бирөөсү, экинчиси ооруйт, жөтөлөт. Садиктен ала калайын деп 3-тө кетип калайын десең, банктан 3-төн эч ким кетирбейт сени. Закрытие дня деген бар. Кечке отчет жазып отурушуң керек. Зато ак көйнөк кийип 23.000 аласың, күнүнө 500 сом үчүн иштеп. Лучше балдарың жанында, лучше ошол акчага иштегениң жакшы да, албетте. Жумушуң да кете берет, ара чолодо иштеп сата бересиң, клиенттер менен сүйлөшө бересиң. Инстаграм кереги да жок, монтаж эч нерсе кылбайсың. WhatsApp болду. WhatsApp менен эле адамдар менен болгону, адамча сүйлөшкөндү, сатуу техникаларын үйрөнүшүңүз керек. Болду. Мен өзүм деле кандай клиентмин. Мен унчукпай угуп отура берем, мага жаза берет, менеджерлер жазат. Өзүм даяр болгондо барып сатып алышым мүмкүн. Ошон үчүн ар кандай типаждар болот, адамдардын түрлөрү болот. Кээ бирөө дароо айтат. Мен мисалы үчүн унчукпай отура берем, анан мен унуткан жок, мага ссылка жөнөттү, мага эфирдин ссылкасын жөнөттү, мага сабак жөнөттү деп сүйүнүп отура берем, бирок ответ бербейм. Анан өзүм даяр болгондо келип сатып алам. Так что адамдын ар кандай түрлөрү болот. Бул нормалдуу көрүнүш, ошолорго дагы такчалып, ар бир адам менен сүйлөшкөн, мына үйдө жөн эле отуруп, чүнчүбөй, адам менен сүйлөшкөн дагы опыт, адам менен сүйлөшкөн дагы психология. Мына азыр менин кыздарым ар кандай айымдар менен сүйлөшүп атасыздар, жертва абалында болушу мүмкүн, декретте 10 жылдан бери отурган болушу мүмкүн, такыр ишенбеген, ишеничи жок адам болушу мүмкүн, өзүнө болгон ишеним жок болушу мүмкүн, колман келеби дегендей и так далее. Анан мен өзүм балдарым менен келгенде үйдө эле отуруп 5.000 сом тапсам ыраазы болом деп келгем. 5.000 сом. Ошол 5.000ди подготовила? Ошол 5.000ди тапканда дагы сүйүнүп, биринчисин таргет кетирип 500 сом тапкам, андан кийин баракчаларды 1000 сом, 2000 сомго бир жумага алып барчумун. Ошо 5 жыл мурун. Ошол 500 сом, 1000 сом алганда дагы вау, балдарым менен үйдө таптым деп магазинге барып таттуу алып, аябай сүйүнүп, ушундай кичинекей ийгиликтерди дагы праздновать эткенди үйрөн деген сөз бар го. Учись отмечать даже маленькие победы. И вот я помню, даже 500 сом, 1000 сом тапканда дагы шунчалык ыраазы болчумун да. Азыр мына мен мисалы үчүн план 1000 продажа деп койсом дагы 600, 700 болсо дагы мен претензиям жок да, шүгүр. Ушуга да шүгүр. Шүгүр деген сайын ошончолук акча келип атат, ошончолук ийгиликтер келип атат. Ошон үчүн биз ыраазычылык абалда өсөт экенбиз. Рост через благодарность. Запомните, рост только через благодарность и только фокус только на позитив. Адамдардын только жакшы тарабын көрүп, жакшы гана сүйлөп, только жакшы жакты алып кетсек, жакшы болот бизде. Негатив зачем вам энергияңар сливать этип? Энергияны сливать эттиңер, все, акча кетет силерден. Мен
Мен 9 жылдан бери отурам дейт. Жөн эле отурбаңыз. Чүнчүсүз аял киши өзүн өстүрүп туруш керек, аң сезимин өстүрүп туруш керек, окуш керек сөзсүз түрдө. Мындай бар да, эки жол бар. Аял киши любой адамга кризис болгондо, кризисте же окуу аркылуу. Мен кризис аркылуу келгем. Менде выкидыш болгон 4 жыл мурун, 5 жыл мурун. Муктаждык болгон, памперске акча жок болгон. Муктаждыгы бар адам сонун результат жасайт да. Кризис аркылуу келгем, потому что по-другому адам түшүнбөйт. Эгерде жашооңузда азыр кризис болуп атса, жан дүйнөңүздө, өзүңүздүн жашооңузда сүйүнүңүз дагы, значит, мне это надо деңиз. Добровольный трансформация через обучение албасаңыз, жашоо өзү ошондой сыга берет сизди. Мен сиздерге айтып кетейин, жакында дагы обучениеге учуп кетем. Мен тапкан акчамды коротуп эмес, мээми инвестиция кылгандан рахат алам. Канчалык билим алган сайын ошончолук өсүп атам. Жашоомдо, ичимде, жан дүйнөм сыгылып, страдать этип баштаганда эле окууга кирип, окуу аркылуу чыгам. Любой жашоомдо кыйынчылыкты бир гана билим менен жеңип келе жатам. И сиздер көрүп атасыздар, билимдин аркасынан кандай результаттар болуп атат. Мына мени жакындан тереңирээк таанып, жанымда жүрүп калган айымдар билишет. Менин мүнөзүмдү билишет. Мени кандай десем, жакындан тааныган айымдар билишет да. Справедливость самое главное. Мен өзүм командамда иштеген, кандай иштесе ошончо алат. Эже сиз ошто деп ойлоп турмун, көлдүк деп өчөлүп оптум. Ооба, мен баары оштук дешет. Мен эткеч же мындай, кандай десем, өзүм орус мектепти бүткөндүктөн орусча түш көрөм, бетке айтып, мындай тарсылдап сүйлөгөндүктөнбү билбейм, мени көбү оштук деп ойлошот экен. Ооба, ысык көлдөнмүн, тоңдонмун, Кара Талаадан. Бирок Токмокто өскөм. Орус мектепти бүтүп Токмокто өскөм. Италияда 4 жыл мигрант болгом, няня болгом, домоработница болгом. Ошол жакта кечки маал окуганмын. Ата энеме үй алып бергем. Чоң акчаларды ошол маалда эле кармап көнгөн айыммын. Ошол жакта машина алгам. Анан 26-мда турмушка чыктым Таласка. Кайын журтума аябай таазим. Ыраазычылык билдирем. Анан жолдошумдун колдоосу менен азыр мен эфир өтүп атканда жолдошум мына балдарды карап колдоп атат, чай берип атат, тамак берип атат. Муга дагы шүгүр, ыраазычылык. Эркектер качан колдойт? Силер результат көрсөткөндө колдойт. Бүт любой эркек только фактыга, результат дей берет да. Ошон үчүн силер чукпай эле результат кыла бергиле, все. Силер өзгөрүп баштайсыздар, аны өзү байкап баштайт. Анан мындай болуп атам десеңер, негатив боло берет, колуңан келбейт, болбойт. Любой эркек, менин курстарыма күйөөм бир да сом берген эмес эч качан. Мен мисалы үчүн сүт сайга цифровой психология 6 күнгө 200 миңге окууга кетип атканда 20 миң деп коем. Бул 20 миң өзүмдүн курстарыма өзүм акча табам, албетте. Ооба. Бул менин өнүгүм. Мен ойлойм, аял киши өзүн полностью, азыр билесиздер, өзүн акча таап, камсыздаган үйрөнүш керек. Мы же взрослые женщины. Ооба, мен жардамчылар чакырам, повар чакырам, анын баарын мен өзүм төлөйм. Это мои деньги. Я взрослый человек, я сама себе могу помочь. Зачем мага ждать, бирөөнү күтүп? Ошон үчүн ошондой деңгээлге келиңиздер. Вам можно все. Только разрешите вот здесь в голове. Вам можно все. Анан албетте иерархия боюнча эркектер бизден улуу, ошон үчүн эркектин улуктугун кабыл алып сыйлашыбыз керек аларды, алар менен соревноваться этпей. Колдошубуз керек, күйөөңөрдү ыраазычылык кылып. Анан албетте өзүңөр дагы өнүктүрүп, өзүңөрдү окуп, чөйрөдө болуп, бир гана сатуу менеджерлик менен чектелип калбастан, психологиялык жактан дагы. Буюрса мен психологиялык тарапта тренингиме келиңиздер, мен психологиямда сабактарды окуңуздар, менин чөйрөмдө менин эксперттеримен окуңуздар. Токтоп калбаңыздар бир эле. Постоянно өзүңөрдү өнүктүрүп туруңуздар. Окудуңуздарбы, бир ай өттүбү дагы окуп коюңуздар, окуңуздар, өзүңөр менен алек болуңуздар. Анан өзүн өнүктүрбөгөн аял балдарына билим бере албайт, илим бере албайт. Эмнени берет? Биягы пусто болсо. Баары бир реализация, компетенцияларды реализация кылышыбыз керек. Вот сатуу менеджерликте адамдар менен адамча сүйлөшкөндү, коммуникация кылганды үйрөнөсүздөр. СММ курсум бар.
Вообще мощный, прям, я вам вообще прям, аны биз 5000ден погружение в СММ, помните, 5000ден сатып жүрдүк канча? Ошол курсумду белекке берип атам 15 000 ичинде. Сатуу курсубузду 1 ай 2 жума окутуп, 2 жума практика, плюс еще командага калабыз дегенде эле уже все. Ойлонбой туруп келишиңер керек. Ойлонбой туруп эле келишиңиздер керек, все. И психология курсумда ичинде 30 сабак бар, по-моему, 30тан да ашабы. Сабактарыбызды беребиз. Анан акысыз сабактарды көргүм келет десеңиздер, группага кошулуңуздар. Күнүнө 3төн 4төн акысыз сабактарды берип атабыз. Менеджерлериңиздерге жазыңыздар, акысыз сабак бериңизчи деп. Акысыз сабактар сонун жеке бренд боюнча, сатуу боюнча, курс ачуу боюнча, жеке бренд боюнча 3-4 акысыз сабактар бар. Менин интервьюларымды көрсөңүздөр болот Супер ТВдан. Бул жакта балким араңыздарда жаңы дагы катталуучулар бар. Анан сөзсүз түрдө кошулуңуздар, бизге чакырамын. Сонун мүмкүнчүлүк. Мына жыл башында жаңы кадамдар. Сиздер көрүп атасыздар, мен спортко кайттым дебейинби? Спортко барып баштадым. Ооба, тяжело жаңы кадамдарды жасоо, жаңы привычкаларды, адаттарды жашооңо киргизиш оор экен. Бирок жаңы результат болуш үчүн жаңы нерселерди жасаш керек. Жаңы кадамдарды кылыш керек. Вот сиздер дагы жаңы кадамдарды таштап, биздин командага кошулуңуздар. Чөйрө менен силер уже ушак айтпай, билбейм, Инстаграмда кечке жөн эле отура бербей, ошол акчага уже убактыңарды уже пландап баштайсыздар. Чики-чики адамдар менен сүйлөшүп, все. И тем более биринчи күндөн тарта бизде практика болуп атат, элестетиңиздер. Дароо практика, это же круто, сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Кошумча жумуш катары мощный, да? Балдарыңды да карап жетишип, үйүңдү да жыйнап, күйөөңдү да карап. Бизде мына Наргиз айым бар. 4-5 баласы бар, Токмокто турат. Кайнене кайнатасы менен жашайт. Эртең менен туруп уйларын сайт. Я не знаю, когда она успевает, но она такие продажи делает. Эч бир лид сурабайт. Ошо эски өзүнүн эле клиенттери менен иштешип эле сатып берет. Мощно. Мощно сатып берет да. Анан кээ бир ойлойт экен, күнүнө 50 лит алсам эле сатам. Жок. Эски клиенттериңе сөзсүз түрдө жазып, напоминать этип, ошолор менен иштешкенде сонун результаттар жасайсыздар. Мен уже сатуу менеджерлигин үйрөтүп баштадым силерге. Мен Кундуз Таштановдун СММ курсун белекке утуп алгам. Аябай жагып, кийинки курсун сөзсүз келем деп чечим чыгарып, сатуу менеджерин окуп иштеп баштадым. Андыктан келиңиздер. Ооба, Айзат айым, мына сатуу менеджерден вау деп атасыңарбы, команданы мен да биздин даже чаттарды карагылачы на уровне, да, прям чаттын ачылышы, жабылышы, бир да суроо жоопсуз калбайт бизде. Ооба, сонун мүмкүнчүлүк. Биз эмнеси менен өзгөчөлөнөбүз? Сиздер билесиздер, менде курстар көп. Продюсирование, курс ачуу курсубуз, алгоритм запусков, СММ курсубуз бар. Эгерде мен СММди мощно, чын жүрөгүм менен элге кызмат кылып, өлө үйрөткөнгө даярмын деген жакшы кыз тапсам, балким СММди дагы запуск кылабыз да, көрөбүз аны. Сатуу менеджерлик курсу бар бизде. Наставничество бар. Мен жандуу лекцияларым бар. Мен китебим бар. Жакында дагы бир нерсе чыгат. Андан сырткары цифровой психологияда мен цифровой психологияда өзүн таанып, өзүнө, балдарына, жолдошуна, ата-энесине, кайненесине подход билиш үчүн 2 айлык 15 000 да курсубуз бар. Буюрса жакында запуск болот, чыгат. Ага дагы мына менеджерлер керек бизге. Өзүн өзү билиш үчүн, өзүн тааныш үчүн, жашоонун ачкычы. Анан коучинг дагы бар. То есть менде билим толтура. Ошол нерсени сатыш это вот менеджерлер керек бизгечи. Анан кошумчада айта кетейинчи, мага мобилограф керек болуп атат. Өзүмдүн эмелер бойлоруму айтып кетейин. Мобилограф керек болуп атат Бишкектен. Албетте айфон менен жанымда көбүрөөк жүрөт. Мүнөзү жакшы кыз керек, албетте да. Пробный вариантта иштешип көрсөк болот. Бири-бирибизге жаксак, кызматташып, айлык зарплата менен иштесек болот. Андан сырткары, ооба, сатуу менеджерлер жакшы кыздар, жакшы кыздарды командабызга алабыз. Андан сырткары жакшы проекттер күтүлүүдө. Мына 15 февралда сатуу менеджерликке кошулуңуздар. Сонун мүмкүнчүлүктөр болот. Биздин командада сатчу нерсе көп. Ойлобогула, только Заткан Жусупова, Кундуз Таштанова. Нет, Алия Элебесова бар. Бул жакта психолог дагы бар. Бул жакта айтпай турайын, но бизде азыр дагы психолог, эксперттер келе жатат. Аларга дагы сатуу менеджерлер сурашат. Мен берем да аларгачы. Демек, эгерде кааласаңар, ошол тарапка да иштесеңиздер болот. Кундуз айымдын курсуна кирсеңиздер өкүнбөйсүздөр дейт. Ооба. Чынында мына кыздар айтып атышпайбы өздөрүчү?
Не стыдно продавать. Когда не стыдно продавать, это реально круто. Команда соны. Знаете, девочки, вот вы 2 недели отучились, буюрса мына выпускнойдон көрүшөбүз, күн жылыганда да Алматы можем съездить, буюрса баары жакшы болсо, И вот в мае даже можно как раз сезон пикников, шашлыков, мы можем как раз тоого чыксак, нас же будет много, и так мы можем со всеми познакомиться дальше. Это вообще крутая идея. Ошол жакта оюндарды ойнотуп, казанга плов жасап, шашлык жеп дегендей. У кого дети могут маршрутки захватить детей, почему нет, с детьми как раз таки поехать, да, и так далее. Вот, сон мүмкүнчүлүк болмок экен, да? Да, я уже представила, Майда, мы в пикнике, тимбилдинг, аларчада. В этом году хочется кайфовать. Качественные знания берилет. Ооба, кет курста сабактар. Мына бизде Гүлзада эже өзү оформление жасайт, столдорду накрывать этет. Бирок сатуу менеджерликти окуп атат. Благодаря этому она заказы свои увеличивает. Почему-то она молчит деп коебу. Результаттарыңыз менен бөлүшүңүз чатка Гүлзада эже. Канча оформленияларды жасап, канча доходторго чыгып атасыз айтып коюңуздар. Анан бул жакта мына сатуу менеджерликти окуп, тоокторун сонун сатып аткан айымдар бар. Тоокторун, өзү жасаган шариктерин, өзү жасаган шешептерин жакшы саткан айымдар бар. Жолугушуу каякта болот дейт. Кайсы жолугушуу? Курс 1 ай болот. И биздин командада каласыз. 6 ай доступта болот. 2 жума дароо окуп күнүнө 4төн зум болот, аудио практикалар болот, зум, аудио практикалар. И 1-күндөн тарта дароо курс сатып, практика жүзүндө иштеп баштайсыз. Анан дагы 2 жума жума сайын азыр силерде зум болуп атат, 2 жолу эртең менен кечинде. Демек ошол зумдар кала берет. Бирок кээ бирөө келип эле мага практика керек жок, дароо сатам дешет. Пожалуйста, дароо сатсаңыздар, дароо сатыңыздар. 1 ай болот, 6 айга доступка берилет дейт. Ооба. Тоокторду сатып атышат. Биз таластабыз дейт. Махаббат Рахматова дейт. Классно. Чакырабыз таласта болсоңуз. Неважно бул жакта Алайдан, Баткенден, Оштон окушат, Жалал Абадтан, жакында буюрса да сонун болот. Жолугушуу каякта болот? Жолугушуу. Бишкекте, ооба. Биздинби? Ооба, мен Бишкекте жашайм. Ошко буюрса өзүмдүн тренингим менен пландап атам. Буюрса Орозону аман эсен, жакшы. Орозодо дагы сонун пландар бар. Команда менен жолугушуп дегенде, ооз ачып дегенде, Орозого ниет бар буюрса, иншаллах. Келиңиз, биз июлда, наоборот, июлда менин туулган күнүм 28-июль билесиңер, менин туулган күнүм. Биз наоборот июлда менин туулган күнүмдү балким көлдөн өткөрөбүз. Суббота, воскресенье. Мен эч нерсе жок да сатканга не сатам деп. Сиз мени сатасыз дейм. Сиз менин товарларымды сатасыз. Менин курстарымды, менин китептеримди, менин разборлорумду сатып, 5000 разбор сатсаңыз 500 сом сиздики. 15 000 менин курсумду сатсаңыз, сиз сатып коесуз, болду, окутабыз, алар менен жоопкерчилик алыш менден. Сиз 15 000 саттыңызбы, 2,5 сом почти сиздики. Күнүнө 2 саттыңыз, 5 000 сиздики. Күнүнө хоть 4 саттыңыз, 7 000, 8 000 сиздики. Канча сатсаңыз бүт сиздики. И бизде 3 айга бөлүп төлөө каралган. 3 айга бөлүп төлөө каралган. Элестетиңиз. Ооба, М-банк менен. Сабактар оңой, жеңил. Мен Ташкумурдамын дейт. Сон. Мен Баткенден иштеп жатам дейт. Мына Мавлюда Баткенден иштеп жатат. Ооба, не важно, биз баарыбыз эле онлайнбыз биз кыздар. Сабактар сонун болуп атат, практикада сөз жок дейт. Ооба. Курстун баасы дальше өсөт, айымдар. Только өсөт. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк берип атканда келгиле, бизге кошулгула деп атканда кошулуңуздар, командама кошулуңуздар, айымдар. Командага кошулсаңыздар, караңыздарчы, сонун боякта активный акула айымдар бар. Ошолор менен биргеликте сонун чөйрө болобуз. Сонун буюрса. Аманчылык, тынччылык болсо, албетте, билим болсо, албетте, сиздерге дагы сонун мүмкүнчүлүктөр болот дегендей. Ооба, айымдар, барыңыздарга ыраазычылык. Мага диреке жазыңыздар, диреке атыңарды жазып, WhatsApp калтырыңыздар. Анан ушул эфирдин аягына чейин көргөндөргө менин атыман белек болсун. Сториске эмне чыгарсак болот электронный гайд.
жана сатуу боюнча сабак, жеке бренд боюнча сабак. Ушул 3-4 сабакты, пожалуйста, белекке подарок алсаңыздар болот. Ал үчүн сиздер белек деп туруп номер калтырып коюңуздар комментарийге, дирекке, анан группага да кошуп коелу. Telegram группа бар, WhatsApp группа бар. WhatsApp группада күндө сонун акысыз сабактарды салып атат кыздар. Менеджерлер өздөрү чалып, кааласаңыздар видео звонок менен, кааласаңыздар WhatsApp менен консультация беришет. Менин бир гана эмес, көп курстарым боюнча консультациялар берилет. Ошон үчүн барыңыздарды күтөм, барыңыздарга ыраазычылык айтам. Эртең дагы буюрса сиздер менен жолугушам. Эртең сиздерге мен именно именно сиздерге эртең онлайндан эмнеден башташ керек, именно жеке бренд кааласаңыздар, өзүңүздөр каалаган темада дагы айтып берейин. Жана албетте эртең бизде окуп аткан, азыр айта кетейин, азыр бизде окуп аткан айымдар дагы, бизде окуп аткан айымдар барбы? Вот, Курманжан, Курманжан барсызбы? Сатуу менеджер өзү 15.000 жок, 3 курс 15.000. Сатуу менеджер, SMM, психология 3 курс. Курманжан, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз бизде окуп атасызбы азыр? Ооба, ушул жерде окуп атам да, ушул балам менен го. Балаңыз менен, айтыңызчы, жагып атабы курс? Эмнеси жагып атат? Жакшы жагып атат, сонун. Биринчи өзүңүз айтып өткөндөй эле жанагындай 4 жолку эфирде Zoom дегенде биз аябай коркконбуз да, жетишет экенбиз депчи. Бирок жетишсе болот экен, жетишип атабыз, практикалар дагы сонун болуп атат. Биринчи күнкү коркууларга караганда азыр аябай сонун болуп калдык, коркуубуз деле жеңилди. Ошо сабактар сонун өтүлүүдө, жалпак тактан түшүндүрүлгөн. Эгер түшүнбөгөн темаларыбыз болсо, аны кайрадан роптор өздөрү дагы майдалап түшүндүрүп, чайнап оозубузга салып берип атат. Сонун, балаңыз ыйлап калды, балаңызга чуркаңыз. Рахмат сизге, азаматсыз. Көрдүңүздөрбү? Ооба, клиентке биринчи жазгандан отказ алып калам деп корккон айымдар, коркпоңуздар. 4 күндөн кийин тим эле шуулдап, өзүңүздөр автоматически саламатсызбы, менин атым деп каласыздар. Ооба, Баткенден Курманжан эмчекте баласы менен өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына менде бүт эле ушундай айымдар, мындайча айткандачы, өзүмө окшогон келиндер, бала чака менен үйдөн отуруп иштейм дегендер. Сонун мүмкүнчүлүк да. Анан ошо элестетиңиздер, азыр среднестатистический зарплата Кыргызстанда 30.000. 30.000ди маршрутка менен барып келип, обед жегиче колуңа бир 10-15.000 калышы мүмкүн да. 15.000 деп кой, плюс минус. Биякта үйүңдө отуруп бүт мүмкүнчүлүктөрдү жасасаңыздар болот. И бизде тем более рассрочка бар 3 айга. 3 айга рассрочка бар, 3 курсту алып атасыздар. 3 курсту жарым жылга аласыздар. Zoom Москвада тартабы, иштейби дейт. Бизде Zoom'дар бар, еще аудио практикалар бар. Бүт бардыгын Telegram каналга жүктөйбүз. Аудио практикалар бар. То есть WhatsApp аркылуу аудио практика жазабыз. Ооба, мына азыр өзүңөр эфирден көрдүңүздөр го. Менде кандай айымдар окушат, өзүңөргө окшогон, мына бала чака менен, балдар ыйлайт, тытмалайт. Бирок ара чолодо кошулуп, даже ошо үйдө отуруп өзүң менен 5.000 болобу, 10.000, 15.000 болобу, кирешеңе чыксаң дагы бул албетте улам. Даже элементарно мен помню да, эстеп кеттим, мына 7 февраль менин мамам тууган күнү го, 1000 сомго гүл алып бере албай койгом да. Декретте отурган 1000 сомго гүл алып бере албай койгом. Күйөөмөн сурасам акчам жок деп койду. Он же у меня 8, сараң. И даже элементарно мамама 1000 сом, 2000 сомго роза ала албай, жаман болгом да, ушунчалык алсызмынбы депчи. Болбосо бир 2 дипломум бар, бухгалтер, финтех, УПКР. Анан деп именно ошол болдон анан силер действовать этип баштайсыздар да. Мени кошчу эфирге, суранам, мен Россиядамын дейт. Бек Турсун дейт. Бизде аягында аябай горячий эфирлер башталды го, столько желающих. Вау, девочки, оказывается, мне запросы отправляли, бизде окуп аткан кыздар, Келиңиздер, эртең дагы сонун сүйлөшөлү. 3 курс. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыңар? Жакшы, угуп атабыз. Атыңыз ким? Атым Бектурсун. Бек Турсун мырза, кандай сурооңуз бар? Кайсыл жактан чыгып атасыз? Жалап аттым. Эмне иш менен алексиз? Эмне кызык сизге, Бек Турсун мырза? Не жумуш кылып бериңер?
Мен эмне Эмне жумуш силер Москвадасың? мен Москвадасың силер? Бишкекте. Бишкектемин. Эмне жумуш менен алектенесиңер деген аябай татынакай экенсиңер. Так, эмне жумуш менен алектенебиз, эмне иш кылабыз, сизге менеджер толук маалымат берет, Мен продюсер болом, наставник болом, психолог болом, цифровой психологмун. 3 жылдан бери ошол диплом MBA, магистратурада окуйм. Именно наставникмин да, кымбат сатуулар боюнча курстарды масштабно сатууга, психологдордун курстарын ачууга, жеке бренд чыгарууга жардам берем. Сиз да биздин командабызга кошулсаңыз болот. Биз мырзаларды Аябай чакырабыз. аябай жаш көрүнөт экенсиңер бирок. Аябай жаш. Рахмат. Жаш. Рахмат сизге, Турмушка доктор. Турмушка Турмуштамын, турмушка чыккам, балдарым бар, жолдошум бар. Бектурсун мырза, рахмат, сизге ыраазычылык билдирем. Курска келиңиз, курстан көрүшөбүз. Аябай Командабызга кошулуңуз. турмушка чыга элек көрүнөт экенсиңер дегени мындай башкача. Эмне киреше эмне боюнча өзү негизи? Акча тапса болобу? Акча тапса Жакшы көрүп калдым да. Бектурсун мырза, номериңизди калтырыңыз. Эң жакшы супер красавица сатуу менеджеримди жөнөтөм сизге. Макулбу? VIP консультация өтүп берет сизге. Алда Ыраазычылык билдирем айымбы же? баарыңызга. Айым. Айымды жөнөтөм. Эң Алда бойдокпу? Алда күйөөсү бар. ооба, бойдокту жөнөтөм. Супер молодая А, бойдок айымды жөнөтөм. Все, давайте, рахмат сизге. Ыраазычылык билдирем. болду. Аха.